Assalamu alaikum. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин катталуучулар. Кече Ажыке жайлоосуна барып келгенбиз. Тынч аман барып келдик. Өтө сонун улак болду. Сый көрдүк. Алла разы болсун. Бардыгынан. Анан кече күнү базардан алган атты алып келип эле атканага алып кирдим. Байлап эле жарым сааттын ичинде Ажыке жайлоосуна чыгып кеттим да, жанагы Көкбөрү спорт Асылбай ака Кочкор атага келип калган экен. Сразу эле нары бери эле чыгып кетип калдым. Анан көпчүлүк адам чалып, демеден жазып, WhatsApp'тан жазып, ушу торат боюнча маалымат берип койчу деп. Анан ошо азыр маалымат берейин да. Биздин абалыбыз ушул. Чачылып турат, эмне дегенде стройка болот бул жерлерде. Бар жогубуз. Эми чындыгында мен кийген кийими менен жасаган кийген кийими менен жасаган иши менен минген машинаман такыр уялбайм. Ушундай менин жашоомчу. Мына ошол турат, туугандар. 3 асы экен. Буну мен өзү базарга эмнеге бардым? Базарга барбайт элем. Ошо айттым го, абам өтүп, эртеси эхсан кылганга бир союш керек болуп, мындай согум иштерин мага коюп беришет да, мен бүтүрөм. Анан таң атпастан саат 4:30 чыгып кеттик, антип 5:30 ошол жерде болдук. Кирип эле согумду алдым. Алгандан бир аттарды көрөйүнчү деп ушул атты жана Мыкы деген палбан, жаш палбан минип раз ат салып аткан экен аттаргачы. Бүт баарын безилдетти да ушул ат менен. Анан байкасам ушул ат сода болуптыр. Содасы 148 миңге бүттү. Бүтүшү менен мен 8 миң пайда берип алдым, туугандар. Таза кыргыз жылкы. Эми ал бала мени жанагындай жакамы кармап пайда берип аласың деген жери жок. Өзүм ушунчалык жактырдым атты. Антпесе бул атты алыш ойдо жок эле. Жактырдым, алдым, туугандар. Мына аттын турушу, жоондугу эми мен алгычаңды үстүнө чыгып көрүң ака, үстү вообще калет экен дештим. Минип да көрбөдүм. Эмне дегенде мен өзүм көзүм менен көрүп сындап алдым атты. Кандай экен. Бирок улагын көрбөдүм. Кийин издеп келишти. Ака, мага бериң. Мен кечигип калыпмын, уктап калыпмын. Сизге өтүп кеттиптир, сиз баары сатасыз деп келип сурады. Мен Кудай акы бир да сатам дебедим, атты бир көрөйүнчү дедим. Эми жакшы атың болсо жакшы. Анан 155 миң. Бир ургачы бээнин семизи да кандан кымбат экен да. Жөндү түштү. Эми буйруса улакка алып барып көрөйүн дедим. Анан көпчүлүгү пайда берип сурады. Жакшы эле пайда берди. Эми бул жарабай калса эртеңки күнү сөз болгум келбейт. Жанагы кечеки сараттай эле. 3 асы ят экен. Таныган билгендер болсо жазгыла. Сатсам деле өзүнүн баасына ылайыктуу кылып сатайын. Бирөөнү күйдүрүп эч ким болуп кетпейт. Акча бир күн бар, бир күн жок. Ушул ат бою ушу 1.55 чамалуу, 1.50дөн өйдө да. Жоон жолпу ат экен. Эми жалгыз аттарды поездин келтирди. Андан кийин мына бул тораттан бир күн мурун алгам. Базар коргон Коткордон алдым. Улан акеден. Жегенин карагыла, эч нерсе калтырбай жейткен. Укам зарыгып калдым дейт, мен патадоочум. Ошо абам өтүп патадоочум, кечке бошобой чала берди. Укам ушундай срочно.
Анан болуптур. Бошо эле көргөнү барамын аке дедим. Барсам ушундай өзүнүн немелерин айтты, муктаждыктарын. Анан 145 болду. Ошо Быйты палбандын Саратынын небереси болот экен. Чунары. Арык экен. 2 жыл ген колдо минилген экен. Жакында эле алып түшүптүр, дагы деле ошо минилип жүргөн экен. Арык, бирок ден соолугу таза. Анан кече бир тааныштарыман бирөкө чалып айтып калды: "Жантөрө, канчага алдың?" 145ке алдым десем, бул базарга кирди эле. Базарда 111-112 миң баа болду эле. Сен кымбатыраак алып алыпсың деди. Аке, эми зарыгып калыптыр, бир ажатын ачтым дедим, бирок мага жакты дедим. Ат чынында жакты. Анан ошентип жүрөгүмө жанагындай ооруп атты да, эми базарга апарган болсо базарга апардым деп эле айтпайбы, баары бир деле ушул пулга алат элем го деп өзүмө неме болдум да. Ошентип чалам деп чалбай кечинде уктап калгам. Жанаракта чалыптыр, укам, Алла разы болсун. Иштерим бүтүрүп алдым. Эми эртең бүрсү күнү чыгам. Чыксам бир жолугайын. Жанагы керектүү убакта неме кылдың, выручать эттиң деп чалыптыр. Анан ака дедим, бир жериңизге капа болдум дедим. Кече ушинтип чалуулар болуп, базарга кирип, ушундай баа болгон экен десем, ооба, укам базарга апарган. Бирок мен барган эмесмин. 112 миң эмес, 118 миң сурашкан. Жок ага болбойт деп саттырбай койдум дейт. А сага бере турган жеримди эле айттым, сен алып кеттиң. Рахмат деп айтты да. Анан кайра ыраазы болуп калдым. Эми ар бир нерсенин өзүнүн баасы бар. Ооба, арык. Арыктыгы арык. Эми буйруса семирсе көрөбүз. Сатканга албадым, туугандар. Чынында ниет кылып койдук эми. Турсун, баламы үйрөтөйүн. Жош экен, азыр арыгында жош экен. Семиргенде эмне болот билбедик эми. Эси деле айтты. Семиргенде эмне болот билбедим, азыр семиртип деле минген эмесмин дейт, жош деди. Эми булар негизинен корс болот. Ошол туугандар. Ылдыйга түшкөн нерсесин дагы жеп атат. Бирок мингенде жылоосу өтө жакшы экен. Маалыматты зор кылып бердим окшойт, туугандар. Мунугу торат кызык барынан. Таныган билгендер болгондой кылып жазыңыздар. Жанагы пайда бергендерге жок, көрөйүн мен, улагын көрөйүн десең капа болот экен. Бирөөгө жок десем кыйын. Береле берди ушунчалык жанагынтип назар салып алышат да адамдарчы. Жакшы чыгып калса жакшы, жаман чыгып калса өмүр бою жаман көрөт. Туурабы? Бунун жанагы барып аткандарын көрүп, аттарды карсылдатып аткандарын көрүп, ишенесиңерби, үйүрүнөн сурабаппын. Линиясын дагы сурабадым. Көрдүм, жактырдым, алдым да ушул.